жумуштан куулган эжейбиз. Биз үчүн күз кызуу эмгектин мезгили. Айрыкча картошканын түшүмү мол болгон жылы. Тарбиячы Раифанын бактысы дегиле тоодой. Биз анын жеринде күндө жумуш жасайбыз. Ал бизге картошка казабыз деп алдын ала эскертип койгон. Дем алыш күндөрүбүз ал кишинин бакчасында өтүп жатты. Мына, бүгүн дагы өзү балдар үйүндөгү иш ордунда калды да 6 баланы үйүнө жиберди. Аба ырайы бузулчудай болуп турат. Бүгүн аяктаганга аракет кылгыла деп эскертүү берди. Раифа эженин бакчасындагы жер өтө катуу, аны казуу да кыйын. Алгачкы күндөн тартып эле колдорубуз алсырап калды. Анын үстүнө түнү бою денебиз дагы ооруп чыкты. Алгоо Раифа эже жокту анын күйөөсү бизди жумушчусундай көрчү болду. Түштө биздин түшкү тамактанууга балдар үйүнө жиберет. Андан соң тарбиячы кайра бакчасын көздөй кубалайт. Кээде өздөрүнүн үйүнөн кудай жалгап сүттүү чай ичип калабыз. Кечээ түнкү кызматкер Флюра апа бизди үйүнө конокко чакырды. Даамдуу шорпо даярдап куймак куюп коемун. Мончо жагылып даяр турат, деди мээримдүү эне. Түшкө чейин Раифа тарбиячынын бакчасында картошка каздык. Бирок түшкү тамактан кийин балдар үйүнөн кайта бакчага баргыбыз келбейт. Чарчадым. Картошканы көрөйүн деген көзүм жок. Байкашымча Фариттин дагы бакчага барчу көңүлү жок сыяктуу. Фарид, Флюра эженин үйүнө баралык. Ал кечээ бизди конокко чакырды эле го, деп башкаларга угузбай досума шыбырадым. Ооба, чын эле, такыр унутуп калыптырмын. Кеттик албетте. Түштөн кийин Раифа эже алтообузду дагы картошка казууга жиберди. Балдар, бүгүн бүтүрүшүбүз керек деп тарбиячы дагы кайталады. Дарбазанын сыртынан чыккан соң Фарид экөөбүз башка жака кеттик. Балдарга бизди айтып койбогула деп сурандык. Эгер бизге табак түп ала келсеңер, тарбиячыга айтпайбыз деп убадаларын беришти. Күйөөсү да үйүндө жок сыяктуу, демек байкабай калышат. Рахмат, устакан ала келебиз силерге. Мына ошентип Флюра эже жашаган өзгөчө кооз жасалгалуу үйгө да келдик. Үйдүн айланасында өскөн түркүн түстүү гүлдөр коронун көркүнө көрк кошуп турат. Кандайсыңар коноктор, деп бизди жулуу тосуп алды. Келгиле, шорпо дайын болоюн деп калды. Кечээ кой сойгонбуз. Адамдын табитин ачкан шорпонун жыты үйдү буркуратып жыттанып атат. Мындай шорпо ичпегенибизге канча болгонун унутуп деле калдык. Флюра эже биз менен сүйлөшкүчө куймагын бышыра баштады. Уулумду былтыр аскерге алып кетти. Балам жок үйдө көңүлсүз. Аскердик милдетин Чеченстанда өтүп жүрөт. Күйөөм болсо күнү бою жумушта. Күндүз мен дайыма үйдө жалгызмын. Мына силер келип калып, айланабыз шаң менен нурга бөлөндү. Ысык куймак менен каймакты дароо дасторконго койду. Азыр бүтүрө салайын, андан кийин шорпо ичебиз деп мээримдүүгө сүйлөп жатты. Мен Флюра эжеге айтар айтпасымды билбей башымды катырып көпкө ойлондум. Акыры айтууну чечтим. Ал бизге өз апабыз сыяктуу эмеспи? Биз Раифа эжеден качып кеттик. Кандайча? Качып кеткениңер кандай? Фарид түшүндүрдү. Бүгүн эженин бакчасында жумуш иштегенбиз. Картошкасын казууну бир нече күн мурун баштаганбыз. Ал бүгүн бүтүрүүбүздү буйруду. Биз түшкө чейин эле чарчап калдык. Түшкү тамактан кийин төртөө бакчага кетишти. Биз Ильяс экөөбүз сизге келдик. Флюра эже ойлонуп калды. Ооба, ушундай дегилечи. Анын өзүнүн 2 баласы бар. Бирок балдар үйүнүн балдарын жумуш кылууга мажбурлайт. Билемин, кышында үйүнө суу да ташыдыңар. Ооба, ошондой. Угушумча биздин балдар малдарды карайт, астын тазалайт, кыздарга пол жуудуртуп үй жыйнатат экен. Ал да чын. Раифаны биздин достугубуз кубандырбайт. Ал мага аларды эркелетпе, өтө эле жакындай бербей аралыкты сакта деп мага көп айтат. Кээде силерге таттуу паттуу алып барсам урушуп калат. Кызык аял өзү. Андан кийин Флюра апа бизге ысык шорпо куюп берди да жаңы бышкан нанды сунду. Эт этке, шорпо бетке дечү эле, шорпо бизге аябай жакты. Жада калса жөнөкөй сүт кошулган чайы да керемет эле. Биз дыңкыя тоюп алган соң көчөгө чыгып, кошуналардын балдары менен ойнодук. Андан соң мончого кирдик. Мен аз убакыт болсо да өзүмдүн балдар үйүнөн экенимди унута түштүм. Баары өзүбүздүн үйүбүздөгүдөй болду. Ары баспа, бери баспа, аны жебе, буга тийбе деген тыюулар болгон жок. Флюра апа аябай ак көңүл, мээримдүү аял эле. Мончодон чыккан соң дагы бал менен чай ичтик. Биз күнүбүздүн кандай зуулдап өтүп кеткенин байкабай калыптырбыз. Флюра эженин үйүндө канчалык жакшы болсо да балдар үйүнө кайтышыбыз керек.
Кечиге турган болсок, Райфа эже бизге көргүлүктү көрсөтөт. Флора эже бизге чыгарыбызда куймактардан башка таттууларды да салып берди. Баарына салам айтып койгула, эртеңкиге чейин балдар, жакшы баргыла, деп узатып койду. Ыраазы болгон тийде кудуңдап балдар үйүнө жөнөдүк. Мен дагы чоңойгондо өзүмө ушундай кылып кооз үй салып аламын, деди досум. Ал жерге баарына орун табылат. Ильяс, сен менин үйүмө конокко келип турасың. Рахмат, мен дагы өзүмө Флора апаныкындай үй салам. Кел, Ильяс, сөз берелик. Балдар үйүнөн кеткен соң өзүбүздүн жылуу уябызды куруп, өмүрүбүз өткөнчө үй бүлөбүз менен дос болуп катышалык. Жарайт, сөз беремин. Биздин өз бөлмөбүзгө кирип кеткенибизди Райфа эже байкабай калды. Балдар өз орундарында отурушат, катуу чарчашкан экен. Флора апа берип жиберген таттууларды көрүп, ошол замат бизди курчап алышты. Кыздарды да чакыргыла. Флора апа бардыгына бирдей бөлүп берүүбүздү тапшырган, деди Фарид. Кыздар да жыйналды. Баарына 2 куймактан, 1 момпо суйдан тийди. Балдар да чарчагандарын унута баштагандай. Кандай болду, картошканы аяктадыңарбы, деп сурайдым. Кайдагы? Дагы 1 күндүк жумуш бар. Мүмкүн 2 күндүк жумуш болор. Анын үстүнө тарбиячынын күйөөсү келип силерди да сурап туруп алды. Силер ага эмне дедиңер? Деп төшөктөн Фарид ыргып турду. Эч нерсе деген жокпуз. Ал баары бир Райфа апага телефон чалып текшерет эле го. Ошол кезде бөлмөгө Райфа апа кирип келди. Жүрөгүбүз болук дей түштү. Кайда болдуңар, акмактар? Деп тарбиячы Фаридти ачкыч менен башка бир урду. Ким ойлоп тапты муну? Эч ким жооп бербеди. Тарбиячы бутунан чокоюн чечип алды да такасы менен башыма урду эле, кулагым зыңылдап кетти. Биздин бөлмөбүздөгү кыздар менен балдар аман тургандарына качып кетели деп, бирок аларды тарбиячы кармап калды. Эч ким эч жака кетпейт, деп баарыбызды алая карады. Карасаң, бышыктарын. Буларга ишенүүгө да болбойт. Эч нерсе эмес, мен саз айыңарды берем. Силердин айыңардан башкалар картошканы казып бүтпөй калышты. Эртең эгер кар жаасачы, Кудайдан эртең аба ырайы жакшы болсун деп тиленгиле. Антпесе мен силерди өлтүрөмүн. Флоранын үйүндө болдуңарбы? Биз унчукпадык. Бул тарбиячыны ан сайын ызалана. Өзүнүн үйүндө жумуш иштетүү үчүн силерди момпосу берип алдыган го. Биз ал жерде жумуш иштеген, бирок ал менин сөзүмдү аяктоого мүмкүндүк бербеди. Жап оозуңду, антпесе азыр терезеден секиресиң. Ошол кезде ал кээ бир балдардын колунан куймакты көрдү. Бар, кана, таштанды салынган челекти алып кел, деп кыздардын бирине буйрук берди. Ал болсо алып келип, кир челекти бөлмөнүн так ортосуна койду. Колуңардагылардын баарын челекке таштагыла. Муну уккан балдар таң калып бири-бирине карашты. Көпчүлүгү куймактын даамы кандай болгонун унутуп да калган эле го. Кээ бирлер гана алып келген таттууларын бир азынан тиштеп үлгүрүп калышкан. Эжей бир гана жолу тиштөөгө болобу, деп сурады бирөө. Жок, дароо таштагыла. Биринчиден, санэпидемстанция уруксат бербейт. Экинчиден, эми Флорадан бир нерсе алып көргүлө. Бирөө ыйлап жиберди. Бардыгы куймактар менен таттуулардын челекке таштап, бөлмөдөн жылырап чыгып кетишти. Эми Флорага көрсөтөм. Ал педагог эмес. Түшүндүңөрбү, деп уруша баштады. Ал балдар үйүндө жумуш иштөөнү билбейт. Силердин тартибиңерди бузуп, үйүнө чакырган адамдын иши педагогикалык этикага канчалык туура келет? Мен жогорку билимдүү педагогмун. Анын бул ишин түшүнбөйм. Бул тууралуу Мавлида Нургали кызы менен сүйлөшүүгө туура келет. Бир аптадан ашык убакыт бою Флора апа жумушка келбеди. Ага бир нерсе болуп калдыбы деп корктук. Ооруп калдыбы? Эгер жакшы болсо жумушка чыгаар деп күттүк. Бир күнү Флора апа биздин топко келип калды. Анын жумушка күндүз келгенине таң калдык. Ал киши менен жылуу амандашкан соң, биз аны ошол замат курчап алып, суроолорду бере баштадык. Сизди сагындык апа, кайда болдуңуз? Ооруп калган жоксузбу? Сиз эми күндүз иштей турган болдуңузбу? Бирок ал кишинин такыр маанайы чөгүп калыптыр. Колунда кандайдыр бир документтер бар. Бир аз үндебестен турду да, күлүмсүрөөгө аракет кылып жооп берди. Рахмат балдар, менде баары жакшы. Эми силер менен көп жолугуша албайбыз. Ушундай болду. Бирок менин үйүмдүн эшиги силер үчүн дайыма ачык. Флора апа баарыбызды башыбыздан сылады да дарбазадан чыгып кетти. Ошондон кийин балдар үйүнө таптакыр келген жок. Өчкөн үмүт. Нооруз майрамына саналуу гана күндөр калган эле. Балдар үйүнүн атаманы Даян кечки тамактан кийин Фарид экөөбүздү өзүнө чакырып алды. Кызык, ага эмне керек болду экен? Болбосо биз эч нерсени бүлдүргөн эмес элек го. Силерге маанилүү тапшырмам бар, деди Даян. Өзүңөр билгендей, Нооруз майрамы жакындап калды.
Мага жакшы көргөн кызыма белек берүү үчүн акча керек. Силер акылдуу, кыйналган кезде бир жолун таап кеткен балдар болгондуктан бул жерге чакырдым. 2 күн калды, мага 50 рубль таап бергиле, дебеспи? Аны биз кайдан табабыз, деп таң калдым. Ал силердин ишиңер. Карызга аласыңарбы, уурдайсыңарбы, жумуш жасап табасыңарбы? Эгер 2 күндүн ичинде 50 рубль таппасаңар, өз убалыңар өзүңөргө. Мен айтчумду айттым, изденгиле, ойлонгула, деди да төшөгүнө керилип жатып калды. Баргыла, урушта туруш жок. Мына дагы баягы Даян. Ал бизден күчтүүрөөк, ошондуктан пайдаланууда. Сабакты начар окуйт, алы жеткени эле кичине балдар. Өткөн жолу мага кылганы тиги. Эми мынтип акча талап кылууда. Тарбиячыларга айтсак, андан да жаман болот. Айтып салганыбыз үчүн бизди токмоктоп таштайт. Башка балдарды да бизге каршы коюп коет. Мынча акчаны кайдан табабыз? Ошундай сумманы эч ким бизге карызга бербесе анык, оорулукка өлтүрсө да барбаймын. Эртеси күнү мектептен кийин дүкөнгө бардык. Сурасак бирөө жарым берип калар деп Фарид үмүт кылды. Бирөөлөр кирет, бирөөлөр чыгат. Акча сурагандан уялдык. Текчедеги буюмдарды карамыш болуп, биз дүкөндү көпкө айланчыктап жүрөбүз. Борбордук көчөдөгү бир аял дүкөнгө экинчи ирет айланып келди. Бизди кайта көргөн аял таң калганын жашыра албай, туз алганды унутуп калыптырмын, кайра келүүгө туура келди, деди сатуучуга. Ал эми бул балдар дагы эле жүрүшөт. Ооба, тура берсин, алар мага тоскоол болуп турган жок. Сатып алуучу бизден сурай баштады. Силер бирөөнү күтүп турасыңарбы, балдар? Жок, эч кимди. Ал бизди таттууларды сатып алгысы келип жатат деп ойлосо керек. Ал бизге 10 рубль берди. Алгыла, бүгүн жума, садака берчү күн, деп жоомарт аял туз сатып алды да дүкөндөн чыгып кетти. 10 рубль биз үчүн кубанганыбызды сөз менен жеткирүү кыйын. Эми 40 рубль тапсак, Даяндан кутулабыз. Балдар үйүнө бара жатып дагы 2 рубль таап алдык. Капчыкта эми 12 рубль жатат. Бүгүн жолубуз болду, деди Фарид акчаны кайра бир санап. Досум, биздин жолубуз болот экен. Ооба, эгер жакшылап аракет кылсак, эртең мүмкүн 50гө жеткиребиз. Сатуучудан уялгандыктан эртеси күнү дүкөнгө кирбедик. Өзүбүздү кыйнап, өтүп бара жаткан адамдан тыйын тыпыр сурап көрдүк. Ал баш тартканы аз келгенсип бизди жаман абалда калтырды. Чоңойгондо эч кимден акча сурабаймын, дейди Фарид. Өзүм эмгектенип абдан көп акча табамын. Эгер бирөөлөр карыз сураса берер элем. Дүкөндүн жанында айланып жүрүп, бир кезде Фарид жакшы сунуш айтты. Ильяс, өйдөгү көчөлөрдө кар эрип жатат. Ошол жака барып көрөлүк. Эгер кимдир бирөө тыйындарын жоготуп алса, кардын астынан чыга баштаса керек. Досум жакшы ой айтты. Биз жогору жактагы көчөлөргө багыт алдык. Ойлоп көрсөң, бирөө көчөдөн бара жатып тайгаланып чыгылса, баштыгындагы акчалар жерге чачылды. Ал болсо байкабастан турду да ар карай сапарын улантты, деп Фарид божомол жасады. Эмнеси бар, андай болушу мүмкүн. Чындыгында карлар эрип, жолдун үстү сыпсыйгалак. Биз көчөнүн чар тарабын түрөө аңтарып карап бара жаттык. Карачы, Ильяс, карасаң, деп классташым кыйкырып жиберди. 50 тыйын таап алдым. Ура! Биз караңгы киргенче жүрдүк. Башка эч нерсе тапкан жокпуз. Колубузда бар болгону 12 рубль 50 тыйын. Балдар үйүнүнүн алдында бизди Даян тосуп турду. Экөөбүздү көрөр менен дароо өз бөлмөсүнө чакырды. Кана менин 50 рубльимди чыгаргыла. Анын көз карашы бизге эч кандай жакшылыктын белгиси жок. Кана чыгарбайсыңарбы? Акча Фаридде болчу, ал баштыгынан бардык тыйындарды алып чыкты. Даянга сунду. Акчанын жетишпегенин көрүп Даяндын түрү өзгөрүлүп, бул эмне, силер эмне мени мазактап жатасыңарбы? Башка таба албадык, деди Фарид корккондой үнү менен. Билбеймин. Эмне, мен силерге түшүнүктүү кылып айткан жокмунбу? Силерден сурап жатам. 2 күн издедик, деп мен дагы актанып жаттым. Барбаган жерибиз калган жок. Муштумун катуу түйүп алган Даян шкафты катуу уруп жиберди. Эң башта мен силерге эскертүү бергем. Эми экөөңдү жөн калтырбаймын. Фарид, бүгүн сени менен сүйлөшсөм, ал эми эртең Ильястын кезеги. Ал биздин акчабызды чөнтөгүнө салды да экөөбүздү кууп жиберди. Андан соң Даян өз бөлмөсүнө бардык топтордогу балдарды чогултуп кирди. Көп узабай эле бир бала жүгүрүп келип Фаридди ээрчитип кетти. Досумду атаман эмне кылар экен? Ал эми эртең менин кезегим. Даяндын бөлмөсү жаныбызда болгондуктан мен ар дабышка кулак түрүп турдум. Эгер досумду ура башташса, анда тарбиячыга жүгүрүп баруу керек. Аңча болбой эле терезеден курс эткен дабышы болду.
Башым деген ачуу үн чыкты. Өлдүм. Жүгүрүп барып терезеден карасам, Фарид каардын үстүндө жатат. Дароога карай жүгүрүп түштүм. Классташым ооруганынан жерге ооналактап жатат. Фаридти тумбочкага отургузуп, экинчи кабаттан ыргытып жиберишкен экен. Имараттын жанында кар былчылдап ээриген эле. Кечкисин анын баары музга айланган. Досумду көрүп, анын башынан кан агып жатканын байкадым. Дене боюм калчылдап, Фарид менен бирге ыйладым. Эшиктин алдында жүргөн башка балдардын жардамы менен аны медпунктка алып бардык. Ал жерде медайым башын таңгыч менен уруп берди да, үйлөнгөнгө чейин жакшы болуп кетет деп тамашалады. Фарид түнү бою көз ирмеген жок. Ал төшөктө дөмпөйүп жатты. Кээде туруп басууга аракет кылды. Таң атканча көз илбедик. Өңү башы кубарган, катуу кыйналгандыктан таңкы тамактан да баш тартты. Даян баарына эч нерсе айтпагыла деп эскертип койгон. Ким айта турган болсо, анысына өкүнө турган болот деген эле. Мен баары бир болгон окуяны Райфа эжеге айтууну чечтим. Ойдон чыгарба, силер дайыма Даянды жамандап эле жүрөсүңөр деп урушуп жөнөттү. Фарид мектепке барган жок. Башым айланып жатат. Ильяс, тура алчудай эмесмин, деди ал, жашын сүртүп жатып. Тарбиячы Райфа аны уккусу да келген жок. Сабакка барбаш үчүн эле шылтоо таап жатасың. Түрүң жакшынакай эле турат, болду жалган сүйлөө. Арадан бир нече күн өттү. Менин көңүлдүү, дайыма күлүп жүргөн досум таптакыр башка адамга айланды. Тамак жегиси келбейт. 2 кашык жейт дагы идишин түртүп салат. Ага баш оорунун дарысын берип, мектепке барууга мажбурлашат. Шекем тынымсыз ооруйт, башым дайыма айланып турат, дейт Фарид. Бирок анын сөздөрүн эч ким тыңдачу эмес. Ал окуядан бери 1 жума өттү. Мектепке барууга канчалык мажбурлашса дагы досум такыр бара албай турган болду. Күнү бою төшөгүндө жатат. Эч ким менен сүйлөшкүсү келбейт. Мен анын жанында отурамын. Кээде суу ичирем. Мына, акыры Фаридтин үнү чыкты. Мүмкүн айгайын деп калган чыгар. Ильяс, сен мага конокко келесиңби? Мен таң болдум. Муну кандай түшүнүүгө болот? Биз бир үйдө, бир бөлмөдө жашайбыз го. Тигине тигил жакта карасаң, деп төшөгүндө жатып сөөмөйү менен бир нерселерди көргөзүп жатты. Көрдүңбү? Менин үйүм кооз, коросунда машина бар. Кудайым ай, Фарид өзү менен өзү сүйлөшө баштады. Кайдагы үй, кайдагы машина? Мен дароо медайымды чакырдым. Фарид болсо андан ары карай бир нерселерди сүйлөп жатты. Медайым досумду дароо ооруканага алып жөнөдү. Фариддин бети көк болуп кеткен эле. 1 ай өттү, ал болсо ооруканадан али келген жок. Эже, Фарид качан келет деп күндө сураймын. Сен мени бул суроолорум менен жинди кылдың. Эмне ансыз жашай албайсыңбы? Келбейт ал, деп бир жолу Райфа эже кесе айтты. Аны башка балдар үйүнө жайгаштырышты. Менин үстүмө муздак суу куюп жибергендей болду. Башка балдар үйүнө кандайча жайгаштырышты? Фарид буга макулдугун бербейт эле. Биз балдар үйүнөн кеткен соң да дос болуп калабыз деп сөз бердик эле го. Ал Флюра апаныкындай чоң үй саламын дечү. Үй бүлөбүз менен чогуу бири-бирибизге конокко келебиз дешчү элек. Фарид өзүмдүн дүкөнүм болсо деп кыялданаар эле. Эгер Райфа апа чын айтып турган болсо, анда биздин кыялдарыбыз орундалбайт. Мен эми аны кайдан табамын? Тарбиячынын сөзүнөн кийин көпкө чейин өзүмө келе албай жүрдүм. Ишенбеймин. Балким андан кутулуу үчүн өздөрү бир жака жибергендир. Окуу жылынын аягына аз калды. Аба ырайы ачык, мээримдүү күн жер жүзүн жоомарттыгы менен жылытып турат. Мындай сонун кезде класста отуруу кыйын. Коңгуроо сабактын башталганынан кабар берди. Баары өз орундарына отуруп калышты. Мугалим класска кирди да, күтүүсүздөн класстын журналын алууну унутуп келгенин эстеп, Мухамбетов, мугалимдердин бөлмөсүнө барып журналды алып кел, деп мага тапшырма берди. Мугалимдин мындай ишеними мен үчүн чоң сыймак. 2-чи кабатка көтөрүлдүм да классыбыздын журналын алдым. Окуу жылынын аягы, чейрекке кандай баа коюлуп жатканын көрүү кызыктуу го. Эч ким көрбөй турганда терезенин алдына барып, журналдын беттерин ача баштадым. Фариддин аты жөнүн бардык жерден сызып ташташыптыр. Журналдын соңку беттерин көрүүгө кызыгып кеттим. Мүмкүн досумдун кайсы балдар үйүнө жайгашканы жазылган чыгар. Мен дагы эле досумду табып алуудан үмүтүмдү үзгөн жокмун. Мына ушул бет. Араң окула турган майда кол жазма менен жазылыптыр. Мектептен чыкты. Негиздемеси кайтыш болгондугу тууралуу күбөлүк. Мен өзүмө өзүм ишенбедим. Эриним титиреп кетти. Эмне? Фарид өлүп калганбы? Дене табам көтөрүлүп, дем алуум кыйындап кетти. Башым айланып кулап түштүм.